Mına men özümdün kızımды, çoң kızımды turmuşka çıkardım. Turmuşka çıkarganda kандай, oşol kichine baldızı menin kolumda olup kalıp çıkarganda жакшы жерге күйөөгө бердик. Çoң иштери бар. Ушул Бишкекте эң чоң тойлордо той кылганга кудурат жете турган жерге бердик. Бирок мен айттым Кудага, Куда дедим, пайгамбарыбыздын осуяты бар. Кайсыл кыздын, кайсыл нике жеңил болуп, эң оңой болуп, эң арзан боло турган болсо, ысырап болбой турган болсо, ошол никеде береке бар деп айткан. Ошон үчүн сиз той кылбаңыз. Сиз биздикине бир кой алып келиңиз, эки кой алып келиңиз. Бир азыраак тыйын берсеңиз, ошону өзүңүзгө кайра төшөк кылып беребиз, сеп кылып беребиз. Болгон ошол деп, азыраак акча алып, ошого төшөк кылып айры өздөрүнө кошуп бердик. Келген адамдарга эмне кылдык? Ошол коюн союп, конок кылып берип, кечинде барып дагы бир коюн жеп, ошо менен бардыгы бүттү. Мына бакыл жашап атышат. Бирок 30 000, 40 000 доллар той берип, келиндин бир чыны жылуу чайын ичпестен ажырашып кеткендер толтура. Ошон үчүн той максат эмес. Закыс максат эмес. Максат бактылуу жашоо.